Ихсан кооперативинин жетекчиси камалгандан кийин анын баш коргоо чарасын караган соттук отурум болоорун уккандар 1-май райондук соттун алдына чогулушту. Зура Турдубаева дагы кооперативге акчасын берип, үй алабыз деп кезек күткөндөрдүн бири. Ал аталган кооперативдин жетекчиси Акинай Төрөбекованын бошотулушун, соттун адилет чечим чыгарышын талап кылып келишкендигин айтат. Анткени чогулгандардын көпчүлүгү акчасын кооперативге берип, алдыда дагы үй алабыз деп кезекте тургандар. Алар кооперативдин жетекчисин камап салгандан көрө чыгарып, иштеткенге мүмкүнчүлүк берсин деп талап кылышууда. Бул жерде мындай маселе болуп атат. Ихсан эмесинде корпоративинде негизинен бир 7000 киши болсо, бир 1000дей гана киши возвратник болуп арыз жазып киргизип отурат. Аркасында биздин 6000 деген кишинин тагдыры турат. Ал тагдырды ким чечип берет? Бардыгыбыз үйлүү жайлуу болобуз деп акыркы тапкан акчаларыбызды чогултуп алып келгенбиз. Ошондуктан бул көңүл четинде калтырбай бардыгыбызга көңүл бөлүп, ушул Акинай Төрөбековнан чыгарып, иштеткенге мүмкүнчүлүк берсеңиздер деп суранабыз. Чогулгандардын арасына кезекте тургандар эле эмес, үй алгандар да келген. Ихсан кооперативинин жалпысынан 3700дөн ашуун адам үйлүү болгон. Гүлшан Абазганова да аталган кооперативден үй алгандардын бири. Ал баштапкы 50% акчасын төлөп, 45 күндүн ичинде үй алгандыгын айтып, кезекте турган 6000ден ашуун адамга да мүмкүнчүлүк берүүсүн талап кылып келген. Мен ушу кооперативге 50% менен кирип, мынакей 45 күндүн ичинде кооператив мага үй алып берди. Мен ушунчалык ыраазымын. Мен 2 уулум менен бир комната үйдө жашачумун, 2 чоңойгон уулум менен. Анан эми ушунун баары 3700 адам үйлүү болду Ихсан кооператив аркылуу. Бул канча кишинин мындайча айтканда бактысын ачты кооператив Ихсанда. Ошо себептен мынакей Ихсан кооперативине кайрылып, ошолордун шарты бизге жагып, биз үй алып атабыз. Буга чейин Ички иштер министрлиги Ихсан Турак-жай кооперативинин жетекчисине козголгон кылмыш иштерин тергөө алкагында 11-июлда кармалганын маалымдаган. Ага байланыштуу 13-май күнү 1-май райондук сотунда кооперативдин жетекчисинин баш коргоо чарасы каралып, сот жыйынтыгында кооперативдин жетекчисин 2 айга камакта калтырды. Ал эми анын тарапташтары Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылмай болушту. Буга чейин Ички иштер министрлиги жарандарды кооперативге кирбөөнү, финансы пирамидасынын белгилери байкалган компанияларга салынган каражаттар кайтарылбай калышы мүмкүндүгүн эскертип, сак болууга чакырган. Максат Боронбаев, ТМЖ телеканалы, Бишкек.